Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү. Deniz Ак Intellektual TV kanalının kattaluuçuları, sizler menen men blogger Bakıt Sulaymан. Dostlar, geçeki jana бүгүнкү men özüm олуттуу деп эсептеген окуяларга biraz analiz bermekчимин. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Geçe gördüңүздөр, Мухаммедкалый Абылгазиев отставкага кетти. Премьер-министр, анын ордуна биз ар кимдерди кыялыбызда көкөлөтүп шайлап койдук эле. Биздин кыялдарыбыз орундалбай эле мурдакы вице-премьер-министр Кубатбек Боронов премьер-министр болуп калды. Муну өз көзүңүздөр менен көрдүңүздөр, достор. Андан кийинки эми дагы бир бүгүн мен маанилүү окуя деп айтамын. Мен өзүм көргөн жокмун, бирок ошол Facebook'tan көргөн достор айтышты. Чубак Жалилов өзү саясатка бара тургандыгы так болуп, өзүнүн диний иштерин, ошол муфтияттагы өзүнүн кандайдыр бир коомдук диний деп коебузбу, ошондой иштери бар экен, баардык ошондой иштерин тапшырып, саясатка аттанат экен. Мына ушул 1-2 күндүн ичинде кайсыл партия менен бара тургандыктары жөнүндө айтат окшойт. Ушул нерсени абдан коомчулук күтүп калды. Албетте Чубак Жалиловдун тарапташтары абдан көп. Кыргызга бул кишинин аябай сый урматы чоң. Албетте кайсыл партия менен келсе дагы биз ийгиликтерди каалайбыз бул аалымга. Ошол бүгүнкү бир маанилүү окуялардан дагы бирөөсү. Андан кийинки достор, менин өзүмдүн жеке ушундай өзүм аракет кылган бир окуялардан айтып берейин. Мен кечээ күнү видео кетирдим эле. Бүткүл жаштар деген партиянын башчысы Чыңгыз Капаров билдирүү жасаган, кайрылган. Ошого мен biraz анализ берип туруп, ошол кайрылуусун кетирдим эле. Бүгүн дагы өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Ар кандай пикирлер болду. Көп адам көргөн жок, 1,5-2 миңдей адам көрдү окшойт. Бирок контент кетти да. Кандай болгон учурда дагы мен өзүмдүн каналымды көрүп жүргөн адамдар эмне жөнүндө сөз болуп аткандыгын сөзсүз байкайт. Бүгүн мен Чыңгыз мырзага өзүм телефон менен чыгып, ушул азыр бир саат, даже 1 саат боло элек да. Өзүм чыгып сүйлөштүм. Ошол элдердин пикирин айттым мен дагы. Эмне себептен бүтүн Кыргызстан партиясы менен барбай жатасыздар? Себеби эмнеде? Абдан көпчүлүккө ушул нерсе кызык болуп турат да. Эми бизде мен кечээ деле айткам, прогрессивдүү ушул эл ишеничин арткан кыймылдар бир нече гана. Ошол эле чоң казатты айткам кечээ, бүтүн Кыргызстанды айткам. Анан ушул мен эми билбейт экенмин, ушул жакындан эле таанып калдым. Ушул Жаштар партиясынын ушул лидери Чыңгыз Капаров. Силер ушундай, силерге дагы чоң ишеним көрсөтүп жатат элдер. Садыр Жапаровдун тарапташтары ошондой бир буларга ишеним көрсөтүшөт деп ушул жөнүндө аябай айтканмын да. Ошону суроону бердим мен, маселени кабыргасынан коюп, эмне себептен Адахан Кимсанбаевич Мадумаров менен сен чакырып бир жолугушуу болбойбу десем, байке мен кечээ мындай туура эмес айтып койдум окшойт. Мен мындай деп айттым дейт. Эми бул кишилер менен сүйлөшүүгө келе турган, мен чакырсам келе турган адамдарды айттым. Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун алдына мен өзүм барышым керек. Ал деген чоң саясатчы, биз экөөбүз жакшы таанышпыз дейт. Бул кишилердин өздөрүнүн тааныштык жактары дагы бар экен. 2011-жылы президенттик шайлоого деди окшойт. Ушул президенттик шайлоого барганда Нарындын мен ушул Адахан Кимсанбаевичка голос топтоп, үн топтоп, Нарында жүгүргөн адамы болуп, мен жүгүрүп берген. Мен албетте бүгүн эртеге өзүм барайын деп ушундай кылып атам. Мен өзүм жеке барып, ал киши менен сүйлөшүп, ушундай сүйлөшүү менин пландарым бар байке. Мен ал боюнча дагы кайрылуу жасайын деп аткам деп ошол жөнүндө биз көпкө чейин сүйлөштүк, достор. Эми мен баягы адам менен сүйлөшкөндө жакшы кичипейил жигит экен. Жакшы сүйлөштүк биз. Ушундай Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун бүтүн Кыргызстан партиясы менен булардын ушул прогрессивдүү, адилеттикти каалаган бир көз караштагы партиялар аз эле болуп жатат да, достор. Көрүп жатсаңыздар керек. Мен сөзсүз барып сүйлөшөмүн деди. Демек, Адахан Кимсанбаевич Мадумаров деле жүрөгүм ачык, ушундай деп айтып жатат. Баягындай эл үчүн кызмат кылам деген жигиттерге, кыздарга келгиле, чогуу болобуз деп. Албетте биз булардын чогуу болгондугунан аябай көп нерселерди күтөбүз. Менимче бул
көптөн бери эле келаткан партия экен, бул Жаштар партиясы деле. Абдан ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров менен эгерде биригишип, ушулар чогуу иштерди алып барса, менин оюмча достор, абдан жакшы болуш керек. Албетте дагы алдыда биригүүлөр, жолугуулар, ар кандай саясий чогулуштар күтүп турат. Биз буйруса, Кудайым өмүр берсе, бардыгын көрөттүрбүз. Кандай боло турган ушул күзгү шайлоого чейин. Ал эми бүгүнкү ушундай Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун алдына мен барып сөзсүз жолугам деген сөз мага аябай жакты да, достор. Мен эми каналымдын максаты эмне? Ушул бир эл үчүн деген мындай эми мен өзүм ишеничимдеги кыймылдар, партиялар жөнүндө айтып жатам да, адамдар, саясатчылар жөнүндө ушулардын чогуу бир команда болуп баргандыгын каалайт элемин да. Анан өткөндө бирөө мага пикирин айтыптыр. Эми менин каналымда чынын айтканда ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун тарапташтары көбүрөөк болсо керек деп ойлоймун. Бул Адахан Кимсанбаевичтин каналы турбайбы, анан сага канча тыйын берип койду деп бир ушундай. Эми адам деген адам кызык, пендечилик да биздечи. Мен Адахан Кимсанбаевичтен каяктагы тыйынды аламын. Мен жүрөгүм менен гана ушул кишинин ушул эл үчүн күйгөндүгүн, жана башкаларын көрүп, ушул каналымдан чагылдырып, өз оюмду айтып, ушундай кылам. Атак менде андай достор, Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун бул эч кандай канал эмес. Бул менин каналым, Денис Ак интеллектуал ТВ деп аны кыскартып Десин ТВ деп атаганмын. Ушул массаж, башка ден соолук жөнүндө көп чыгарып, мына акыркы кезде ушул шайлоонун алдында бир аз ушул өз көз караштарымды элдерге түшүндүрүп коеюн, айтып коеюн. Балким кимдир бирөөгө мындай жагаттыр деп анан ушинтип айта баштаганмын да. Чын айтканда абдан кызыккан адамдар көп. Эгерде чыгарбай калсам каналымда эмнеге бүгүн чыкпай калдыңыз, дайыныңыз жокко деп сурашат. А бирок бул менин каналымдын Адахан Кимсанбаевичка достор эч кандай тиешеси жок. Менин жеке силерге айта тургандыгым ошол. Мен блогер катары ар кандай чындыкты, ушул жүрөгүмө жаккан чындыкты мен бардык нерсени чыгарам. Керек болсо башка адамдарды дагы чыгарышым мүмкүн. Анан эле бирөөнү чыгарып койсоң эле сен ошонун адамы болуп, анан аны чыгарбай койсоң сен андан кетип калган болуп, сен калп эле жүрөт турбайсыңбы, сен тиги мындай турбайсыңбы деп. Эми адамдар ошондой экен да достор. Эми кандай болгон учуруңарда дагы өзүңөрдүн пикириңерди билдирип, активдүү катышып тургандыгыңар үчүн мен абдан чоң ыраазычылык билдиремин достор. Бүгүнкү биздин айта турган сөзүбүз ошол. Ушул Жаштар партиясы менен ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун Бүтүн Кыргызстан партиясы кошулса абдан чоң күч болот эле. Ошондой эле кечээки айткан генерал Марат Иманкулов, бул дагы ошол чекистибиз, разведчики бывшими не бывает деп кече айткам. Бул кишилер абдан көп сырларды билишет, мамлекеттин сырларын билишкен аябай чоң деңгээлдеги саясатчылар да. Эгерде ушул Марат Иманкулов ошол эле биз келип кошулса экен деп айтып жаткан Талатбек Масадыков, эми достор Талатбек Масадыковду абдан айтып жатышат. Ким ал, биз билбейт экенбиз го деп. Чын айтканда Талатбек Масадыковду мен деле билген эмесмин. Эми 80дей адам кандидат болгон президенттикке, анын баарын биз каяктан тааныйбыз? Мен эми ушул бир-эки кандидаттарды эле билем, саясатчыларды чет жерде жүргөн үчүн көп билбейт экенбиз. Анан ошондон кийин ушул Талант Масадыковду изучать этип көрсөм, чынын айтканда бул дагы абдан Кыргызга керектүү жигиттердин бири экен да. Ушул эле Талант Масадыков келип ушулардын командасына кошулуп калса абдан чоң күч болот эле. Мынобу Өмүрбек Суаналиев деген генералды билесиздер достор. Мен абдан ушул кишини сыйлаймын да, чын айтканда көп эрдиктерди. Булар тирүү легенда да. Башка генералдарды билбейм. Мен ал эми Өмүрбек Суаналиевди мен бул тирүү Кыргыздын легендасы, ушундай бир легенда адамдар бар бизде. Ошолордун бири катары билемин да. Эгерде ушул Өмүрбек Суаналиев дагы балким саясатка барамын деп ошол азыркы Совет Безопасностьда орун басар болуп иштеп жатат. Ошол кызматын тапшырып, ушул шайлоо өнөктүгүнө кошулса, менимче абдан жакшы, булар чоң күч болот эле да достор. Ошол дагы кимди айтсак, иши кылып ушундай
көп жакшы жигиттер бар да, эми Улукбек Кочкоровду дагы кошулса болот эле депсиздер. Тилекке каршы ал киши ушул бийликте тургандыктанбы же башка нерседенби ошол биримдик партиясы менен барат экен. Эми ал кишиге деле ийгилик каалайбыз. Кайсыл партия менен барса дагы ал кишинин жүрөгү дагы ушул эл деп сого тургандыгына ишенебиз да достор. Бүгүнкү менин айта турган жаңылыктарым ошол достор. Ушул Чыңгыз Капаров ушул жакынкы кездери Адахан Кимсанбаевич Мадумаров менен өзүм барып жолугуп сүйлөшөмүн деди. Буйруса сүйлөшүп калса аны да көрөттүрбүз достор. Чубак Ажы Жалилов саясатка бара жатыптыр. Бул дагы абдан чоң табышмак. Мен бир 50 ойдомун, мен чын айтканда айта албаймын кайсыл жака барышын. Ушул эгерде жүрөгү ушул чындык үчүн согуп бир кетсе, балким ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун партиясына кошулса абдан жакшы болмок. Анткени булар дагы элдин таламын талашкан ушундай партия. Анан баса достор, мен ар бир видеом чыгарганда эле унутуп калам да ушул нерсени айтам деп. Чубак Ажы Жалиловго өзгөчө, орусча айтканда особый тапшырма бар да. Менин өзүм жеке атымдан, элдердин тилектеринин атынан ушул менен сүйлөшүп, баягы күнү дагы сүйлөшкөнбүз. Өзү Чубак Ажы өзү айтты эле, ушундай бир бата чыгарып коебуз, кимде ким ушул шайлоонун алдында ошол акча тараткандардан акча алса адал эмес, бул арам акча деп айтабыз деп да. Урматтуу Чубак Ажы Жалилов, кокустан көрүп калган болсоңуз, же болбосо ушул Чубак Ажы Жалиловго жеткизип бара турган адамдар көргөн болсо, сиздерден суранамын, ушул батасын сөзсүз чыгарсын ушул мечиттерде, шайлоонун алдында. Мен бул жөнүндө тез айтып турам мындан кийин. Ошол айылдын имамдары дагы бата чыгарып, ушул нерсе харам деп, ушундай албагыла деп кендирди. Ошол жагынан бууйлуу коррупцияга кимде ким ушундай акчаны алган болсо, бул арам болот деп койсо эле, ошондо кээ бир Кудайдан корккон адамдар акчаны албоого аракет кылат. Ошол достор, бүгүнкү биздин айта турган сөзүбүз, анализибиз. Дайыма каналдан качып кетпей мени менен болуңуздар. Бардык нерсеге адилет карап, туура ойлоруңарды, туура комментарийлериңерди жазып турула. Саламатта туралык, лайк басып, каналга жазылууну унутпаңыздар достор.